азыркы бийликтер бизди пайдаланып атат да. Балекеттин баары чымкенттер менен чыгып кетсин деп атат. 3 аял бар адамга дагы 5 аял алып берди да. Анан 8 аялды багалап ошол. Конституцияны мен 2-3 жолу айттым. Бул кайсы бир Жапаровду бактылуу кылат, кайсы бир Жапаровду убактылуу кылат депчи. Биз эл өкүлдөр палатасы болбой эле эл өкүлдөр палатасы болуп калдык да. Инкылаптын жардамы менен адамдарды эле бошотууга багытталгандай болуп турат. Жогорку кеңештин депутаттары азыркы конституция боюнча баш мыйзамды кабыл ала албайбыз. Баш мыйзамды бүгүнкү жашап жаткан баш мыйзамды кабыл алуу немеси жок. Биз өзгөртүү толуктоолорду гана киргизишибиз керек болчу. Өзгөртүү толуктоо. Эми 7-чакырылыш келип, анан кийин ошолор кабыл алса, каршыкыртоо кояман болот дегенде эл да ыраазы болмокто. Анан биз жаманат болуп калган парламентке 6-чакырылышка азыркы бийлик кызыктар болду. Булар жаман жерден этек айрылып калган. Булар чимкилик аталып калган, булар шүмшүк көрүнүп калган. Булар балекеттин бардыгы ушу менен чыгып кетсин деп коет го. Биз деле кырсыктаганда кырсыктап калсак же бир жаман бирдик болуп калсак, ушу балекеттин баары ушу менен чыгып кетсин дейсиз го. Биз мененчи 6-чакырылыш менен азыркы бийликтер бизди пайдаланып атат да. Балекеттин баары чимкиликтер менен чыгып кетсин деп атат да. Биз ошого макул болот атабыз мейлдечи. Ошону түшүнгөн жок азыр. Көптөр түшүнгөн жок да. Ошолор биз майдаланып кеттик, бизди пайдаланып кетти. Мен мындай пикирдемин да, Садыр Нуркожоевичту көптөр мындай алдап койгондой сезилип атат да, мына ынандырып койгондойчу. Бул конституцияны мен 2-3 жолу айттым. Бул кайсы бир Жапаровду бактылуу кылат, кайсы бир Жапаровду убактылуу кылат депчи. Эмне негиздеп айттым? Анткени эбегейсиз бийлик деп албайт. Мен эмнеге таянып айтып атам бул сөздү? Баягы сөзүм кургак болбош үчүн азыркы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн структурасы, программасы болочоктогу баш мыйзамга мындай шайкеш келтирип жасалды. Мындай да, ошол азыркы 6-чакырылыштын элдин эң мындай ачуусун кыжырын келтирет. Чын айтканда мындай сөз бар да. Биз эл өкүлдөр палатасы болбой эле эл өкүлдөр палатасы болуп калдык да. Бул чындык да. Буну айтканда эмнеге болсо, кайсы жерге барсаң да ушундай сөздөр айтылып атат. Аны менен калыш керек. Анткени биздин деңгээлибиз ошол болду. Элдин таразасында, элдин элегинде жүрдүк да. Эл деле көрдү. Азыркы жогорку кеңештин эми мындай да. Биз ушул парламент 3 премьер-министрди түрмөгө тыктык. Туурабы? Башын жуттук. Жутканыбыз аз келгенче түрмөгө салдык. Бирок ошолор премьер-министр шайлап атканда Сапар Исаковду, Абылгазиевди ушул депутаттар кол чабышканда. Ушул да. Мен ошондо эле каршы болгом. Балдардын өкмөттүн кетип чалдардын өкмөтүнө каршы болгон болчу. Да, бирок бүгүн өкмөттө бардак болот атпайбы? Өкмөттө бардыгын бириктиргенде бүгүнкү күнгө чейин иш алга жылбай калды. Тескерисинче артка кетти. Анткени бир министрликтин 8 орун басары бар. Мындай Орусияда да жок болуш керек. Кытайда 1,5 миллиард калкы бар, бир министрдин 8 орун басары жок. Эми бул мурун 3 орун басары бар министрге дагы 5 орун басарды кошуп берип койду. Мындайча айтканда 3 аял бар адамга дагы 5 аял алып берди да. Анан 8 аялды багалап ошол. Ошондой эле мындай логиканын жолу менен караганда ушундай болот. Өкмөттүн структурасын өзгөрттү. Анан анда экономикалык негиз болуш керек болчу. Мисалы бюджетке көп акча кетип атат, ошолорду кармап калуу же болбосо чыгымдардын санын кыскартуу болот болсочу. Менимче андай болгон жок. Менимче Сурабалдиева, Тилек Токтогазиев, Сыймык Жапыкеев, Максат Мамытканов, Нуржигит Кадырбеков, Мирбек Мияров, Айбек Бузурмакулов баягы инкылаптын жардамы менен адамдарды эле бошотууга багытталгандай болуп турат да. Алардын бардыгы мына бүгүн жумушу жок калды. Алардын орду кыскартылып кетти.